Роналду мырзанын келбети дегенде эле көпчүлүк чымыр денелүү, булчуңдары чыккан мырзаларды элестетишет. Айрыкча спорт менен машыгып, ден соолукка кам көрүп, ошол эле учурда өлкөнүн намысын коргоп келе жаткан эр азаматтар акыркы учурда көбөйүп бара жатканы кубантат. Алардын арасында Улан Курбанбеков да бар. Машыкканыма 7 класстан баштап машыккам. Ошо биринчи барганда эле күрөшкө барып, ошо грек-рим күрөш боюнча күрөшүп, ал жакта 9 жылдай машыгып, спорт чеберин толтурдум ал жактан. Жакшы жанагы жеңиштерге жетиштим ал жактан. Ал жактан күрөштөн кийин жумушума байланыштуу эреже зерушка катыша баштадым. Анан ошо эреже зерушка катышкан уже 6 жыл болду. 6 жылдын ичинде көп жетишкендиктерге жетиштим, жеңиштерге. Каарманыбыздын айтымында спорт менен машыгуу кандай адам болбосун ден соолугуна пайда алып келет. Ананда туура тамактануу маанилүү роль ойнойт. Ал машыгуудан да маанилүүрөөк дейт. Чын айтканда нан жебеш керек. Бул нан деген курсак чыгарып коет. Бүт эле спортсмендер билсе керек бул боюнча. Бул нан деген эми кандай өзү бул нан өзү жакшы тамак. Бирок спортсмендер бул нан болбойт да көп. Анткени бул вес көбөйтүп салат биринчиден. Экинчиден болсо бул курсак чыгарып дененин кыймылдашына оор жана келтирет. Ошол үчүн нанды аз жеш керек. Мындай жеңил тамак жеш керек. Бул режим кармаш үчүн ар дайым бир калпта жүрүш үчүн кандайча фрукту көп жеш керек. Но биздин кыргыздардын тамагы болбойт көп, чын айтканда. Бул ар дайым ден соолукка оор кылып анан күчтүү болуп кетет да бул тамак. Буну деген оор вестегилер жесе болот, а бизге окшогон постоянно вес кууп жүргөндөр бул бизге өтө болбой калат. Спортко чейин эски ден соолугуң жакшы болсо, ар дайым ийгиликтүү болуп, жеңиштүү болуп турса, бир 40-50 жашка чейин барса болот. Алдан кийин ден соолукту караш үчүн бир 80 жашка чейин, 70 жашка чейин кылса болот. Эски ден соолугуң жакшы болсо, бул спорт деген ден соолукка жакшы. Ар дайым жеңил жүрөсүң, ар дайым анткени ичпейсиң, чыкпайсың бул боюнча, бул постоянно режим болот. Ар дайым өзүңдүн формаңды карашың керек. Ошол себептен ден соолугуң жакшы болсо, бир 70-80 жашка чейин барса болот деп ойлойм да, менин оюмча. Спортту сүйгөн адамдардын жагымдуу жайы бул машыгуу залы. Дал ушул машыгуучу залда көпчүлүктүн таланты ачылып, спортчулар өзүндөгү күчтү башкарууга үйрөнөт. Адамды эрктүүлүккө, жеңилбестикке үйрөткөн машыгуучу залда көп убакытты өткөрүү пайдалуу. Had no need to fight tonight. Айпери Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.